Коронавирустан 4 адам кайтыш болду. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы Жанара Турдакунова эки тараптуу пневмониядан көз жумду. Карантин убагында порно көргөндөр кескин көбөйдү. 6 июлда коронавирустан 4 адам кайтыш болду. Бир суткада коронавирустан 4 киши каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Бишкек шаарында 73 жаштагы бир бейтап, Ош шаарында 53 жаштагы бир адам, Токмок шаарында 86 жаштагы бир карыя жана Ысык Ата районунда 41 жаштагы бир эркек көз жумду. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алып, каза тапкандардын саны 92ге жетти. Бишкектеги убактылуу стационарларда бир күндө 3 адам каза болду. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Мэрия шаардыктарды үйдөн чыкпоого, санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Бүгүн күндүзгү стационарлардан 3 киши каза болду. Аларга ооруканадан бош орун табылган эмес. Көз жумгандардын жакындарына жана туугандарына көңүл айтабыз. Сураныч, колдон келишинче үйдө болуңуздар. Социалдык аралыкты сактаңыздар деп жазылат маалыматта. Буга чейин Борбор калаанын 4 районунда күндүзгү стационарлар ачылган. Ага сасык тумоо же пневмонияга кабылгандар кайрыла алат. Ал жерде кеп кеңеш жана астма укол алса да боло турганы айтылган эле. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы Жанара Турдакунова эки тараптуу пневмониядан көз жумду. Бул тууралуу 24 KG агенттиги жакын туугандарынын билдирүүсүнө таянуу менен жазып чыкты. Ал 5 күн улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө жаткандыгы аныкталган. Өлкөдө акыркы бир суткада 314 жаңы учур катталып, пневмониядан 18 жаран каза болду. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруу жалпысынан 7691 учурга жетти. Облустар аралык каттам токтотулабы? Башчылар эмне деди? Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында облустар аралык каттамды токтотууну сунуштады. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Учурда катаал карантиндик режим киргизүүнү сунуштап жаткандар болууда. Кырдаалга карап республикалык штаб бир чечим кабыл алышы керек. Азыркыдай абалда облустар аралык транспорт каттамын токтотууну карап чыгууну сунуштайм, деди Жээнбеков. Европа өлкөлөрүндө коронавирус пандемиясынын экинчи толкуну башталды. Европа өлкөлөрүндө коронавирус пандемиясынын экинчи толкуну башталды деп билдирет Евроньюз. Учурда Испанияда дээрлик 300 000 адам карантинде. Каталониянын агломерацияларынын биринде катуу изоляция киргизилгенден бир күн өткөндөн кийин ушундай эле иш-чаралар дүйшөмбү күнү Галициянын 70 000 тургунуна карата колдонула баштады. Ошол эле учурда расмий Мадрид жалпысынан өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал көзөмөлдө экендигин баса белгиледи. Римде кичинекей коркунуч пайда болсо, кайра карантин киргизүүгө даяр. Италияда COVID-19дан каза болгондордун саны дээрлик 35 000 адамга жетти. Согуш дагы деле уланып жатат. Инфекцияны жеңүү жөнүндө сүйлөшүүнүн кажети жок. Кырдаал начарлап баратканын көргөндө инфекциянын жайылышын алдын алуу үчүн тез жана катаал чечимдерди кабыл алууга даярбыз, деди Италиянын саламаттык сактоо министри Роберто Сперанза. Карантин убагында порно көргөндөр кескин көбөйдү. Ааламды каптаган илдетке байланыштуу көпчүлүк өлкөлөрдө карантин киргизилди. Буга байланыштуу адамдар китеп окуп, кино көрүүдөн сырткары интернет сайттарда порно көргөндөр рекордтук чекке жетти. Жалпысынан Pornhub көргөндөрдүн саны 75% көбөйгөн. Учурда вебкам студиялар жана порно сайттар эбегейсиз пайда табууда. Адистердин айтымында пандемияга байланыштуу киргизилген карантиндер сүйүшкөндөр жана жубайлар ортосунда мамиленин бекемделишине жардам берет. Ар дайым болуп турган секс маанайды гана көтөрбөстөн стресс, тынчсызданууну азайтып, иммундук системаны жакшыртаарын эстен чыгарбашыбыз керек. Канчалык бир деңгээлде эмоция гана тартуулабастан ден соолукту да чыңдайт десе болот. Ал эми медалдын эки тарабы бар дегендей, карантин учурунда мындай сезимди сезбей өнөкөт ооруга чалдыгып, бел кубат алсыз эркектер көп экендигин да адис айтып өттү. Учурда дүйнө жүзүндө жыныстык жактан ооруган эркектер көп, бирок көпчүлүгү анысын жашырып же моюндабай убакыт өткөрүп жиберет, дейт сексолог Лин Антонио. Эрекция функциялары бузулганда эркек төшөктө алсырап күчү кетет бара-бара. Бул нерсе жүрөк кан тамыр ооруларын пайда кылат. Ал эми бул эки илдет бириккенде организмдин жаш экенине карабай адамды өлтүрүп тынышы толук мүмкүн, дейт адис. Эгер урологиялык оорулардын алгачкы белгилери пайда болсо, дароо дарыгерге кайрылып, кесепеттерин алдын алуу зарыл экендигин дарыгер баса белгилейт. Учурда мырзалардын мындай жагдайда кабылуусуна тамак аш, экология, стресс, депрессия таасирин тийгизет. Ал эми элдик дарыгерлер потенцияны көтөрүү үчүн бөдөнөнүн жумурткасы жана ашкабактын уругун жеп туруу керек деген кеңеш берет.